Көптөгөн сахаба радыйаллаху анхумдардан Тирмизи шарифте Абдулла бин Жафар радыйаллаху анху ривайет кылат, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын курма менен бадыраңды биргеликте жеп жатканын көргөнмүн деп ривайет кылынган. Демек, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө өзүнүн медицинасында курма менен биргеликте бадыраңды жешти дагы сунуштаган. Себеби курмада эки сыпат бар. Биринчиси ал өтө ысык келет, жана экинчиси бул кургак мөмө жемиштердин бири. Имам Муслим рахматуллаху алейхиден күндөрдүн биринде адамдар бир маселе сурайт. Имам Муслим рахматуллаху алейхи ошол маселени мен билбеймин. Ошону тактап ана сиздерге жооп берейин деп, түнү менен олтуруп өзүнүн үйүнө бир курма себет хадия кылынып белекке берилген эле. Ошону китепти баягы маселени издегенче китепти окуп, курманы жеп отуруп, ошентип бир себет курманы жеп бүтүргөн дагы анан өтө ашказанына ысык келгендик себептен бул жалган дүйнөдөн түбөлүктүү акыретке сапар тарткан. Демек, бул курма дагы адамдын ашказанына ысык болгон мөмө жемиштердин катарында. Дал ошол сыяктуу бадыраңда да эки сыпат бар. Биринчиси ал нымдуу келет, жана ал ашказанды салкындатат. Кайсыл бир адам курманы жеп жатып, аны менен биргеликте бадыраңды да жей турган болсо, курманын ысыктыгын бадыраң өзүнүн муздактуулугу менен баскан болсо, ал эми курманын кургактыгын өзүнүн нымдуулугу менен басат. Аллах таала бардыгыбызга сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын медицинасы менен дарыланууга мүмкүнчүлүк берсин.